Алдында иши, аркасында изи калган давагер. Мухамбет Мамбетов 1928 жылдын 14 апрелинде төрөлгөн. Анын киндик тамган жери Теңир Тоо тескейин этектеген Жетөгүз капчыгайынын өндүрүндөгү Мундуз айылы. Теги Мундуздардын урпагы. Балалык байоо мезгили татаал турмушка аралаштырып, адам болууга, адамгерчилик күтүүгө, мейирмандык менен боорукерликке үйрөттү. Ошентсе да кабагы ачык, жылдызы жанган баланы баары дегеле жакшы көрүшчү. Атүгүл табигат өзү тамшангандай эле. Мухамбет төрөлгөндө Теңирим балалыгы менен камтып ааламдан адамзаты туя билбеген сырды жашырып, ага алгач ыйык нурун түшүргөн. Кыйын кезең учур эле. Калк баш көтөрө албай кыйналып турган менен адамзатын кайраттын, дымактын, үмүттүн, кыялдын касиеттери шертентип турду. Оор мезгилдин келебинде эми гана 7 жашка аяк басайын деген Мухамбет атасынан айрылды. Бактылуу балалыгы менен кош айтышты. Үйдө эркек аттуудан жападан жалгыз калды. Эл эптеп ачарчылыктан арылып, эми ирденейин деген учурда капилеттен кандуу согуш башталды. Эр азаматтын баарысы душманды майтарууга кетишти. Мухамбеттин бүчүрдөй тагдыры дал ошол кайгылуу капсалаңдуу учурда сыналды. Анткени айылда өзү теңдүү курбуларынан башка кар-картаң, сокур, мунчу, жетим жесирлери гана калган. Аргасыз колхоздун милдетин мойнуна алып, жапа тырмак күндү күн, түндү түн дебей курбалдаштары менен жанын үрөдү. Ачуу таттууга көзүнүн жашын сүртүп, согуш мезгилинин тар жол тайгак кечүүсүн кечти. Мезгилдин айлампасы өз огунда, Мухамбеттин өмүр кемеси өз нугунда айланды. Жашоонун ачуусу менен таттуусу, айлакерлиги менен арамзалыгы, даанышмандыгы менен акылмандыгы, жыргалы менен кууралы, жетим баланы камырдай жуурду. Оор турмуш аны кылдат кылып, Каухардын кайталангыс кырларын ширегендей ширеди. Ал ширелүү Мухамбетке үлкөн адамдай токтоо, баамчыл, чечкиндүү, ойчул, салаваттуу, элпек, эбелек, ийкем сапаттарды берди. Касиеттүү көлдүн ак бермек толкунунда, жаштыктын жарга урган толкуусунда окусам деген ойго келди. Акылын таразага салып, Караколдогу педагогикалык окуу жайды бүтүрдү. Сырдуу дүйнө, Теңирим ааламдын кеңдигин алып баланын келечек жашоосуна дагы бир жарык нурун тартууга жиберди. 1946 жыл. Фрунзе шаары. Кандуу согуштун соңун утурлай Мухамбет ал кездеги Кыргыз мамлекеттик медицина институтуна окуун ойлонду. Алдыга максат коюп билүү шыгы, табият тарбиялаган өжөрлүгүнүн аркасында өз мүдөөсүн ишке ашырды. Студенттик алгачкы күндөрүнүн биринде тагдыр аны ага сырдана, өзү теңдүү көлдүк жердешине кезиктирип калды. Эки улан түбөлүккө достошту. Экөөбүз 46 жылы ал тиги Мундуздан мен ары кереге таштан Мединска келдик эле. Мединска келип киргенден тартып экөөбүз таанышып калдык да. Эми анда кыйынчылык жыл да, уруштан кийинки жыл кийим-кече жок. Экөөбүз тең эле бир шүмүрөйүп, бир жаман шим көйнөк менен келдик. Кичине мүшөк талкан көтөрүп алып, бир ооз тил билбейбиз да. Орус тил дегендеги эми айылдан уруш убагында орусча вообще окуган жокпуз. Анын үстүнө мугалимдер да болгон жок. Ошон үчүн айылдан бизде Мундузда болсун, биздин айылда болсун орус тили жок болчу. Орус көргөн эмеспиз да. Ошон үчүн экөөбүздүн положениябыз бирдей эле болчу. Орус тил дегенде таптакыр түшүнчө эмес, билчү эмеспиз да. Эми ал убакта врач деген жок. Врач деген республика боюнча жок.
Бая кыргыз балдарды bir топ тартып, ушунчалык жакшы агитация жүргүзүп, Кыргыздан врачтар болса экен деп. Ошо бизди жакшы карабанан ушул положенияны түшүндүрүп, Кыргыздан жок, эмси деп чыдап окугула деп чыдап жүрүп анан окуп бүттүк да. Бүткөндөн кийин анан мен бу хирургия, госпитальный хирургия калдым, Мукамбет факультетский хирургия деп койчу, Кургуловду. Мукамбет Мамбетовдун өмүр сересиндеги аалам тартууга жиберген нурларынын ичинен өзгөчө жарык берген нуру бул Турдүбү. Жаштык бүрү ачыла берерде Теңирим ага Дүйшөналиева Турдүбүнү түгөй кылды. Кош жүрөктөр бир жүрөккө биригип, өмүрдүн жаңы баракчасы ачылды. Жубайлардын ортосун эки бала, уулу Алмаз, кызы Чынар, небереси Айсулуу толуктап, сыймыктары артылып, чексиз бакыт таалайга оронушту. Турдүбү Алпейим өмүрүндө филология илимдеринин кандидаты, доцент, кыргыз-орус сөздүгүнүн автору, академик Константин Кузьмич Юдахиндин окуучусу болду. Көп жылдар Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясында түркология бөлүмүн жетектеди. Мукамбет менен Турдүбү экөө тең эл сыймыгына татыган кыргыз интеллигенциясынын бийикти багындырган жылдыздарына айланышты. Ал эми ошол жылдыздар дуэтинде Мукамбет же Турдүбүнүн кимиси өйдөрөк бөлүп чечмөлөө абдан да таап иш болчу. Экөө биргеликте балдарын жана небереси Айсулууну тарбиянын уңгусу, жароокерликке, мээрмандыкка, чынчылдыкка, адилет болууга, элге күйүмдүүлүккө, илим-билимге терең мамиле кылууга багытташты. Турдүбү апа убагында маанилүү иш-чаралардын, атактуу тойлордун, кечелердин өтүшүндө мыкты уюштуруучу катарында адамдардын суктануусун жана сүймөнчүгүн арттырган акылгөй, сүйкүмү сулуу адамдын үлгүсү болуп келди. Өзүнүн адамдык бийик сапаттары менен айланасындагы аны билген жакындарына, биргиштеген кесиптештерине, тууган туушканга, төркүн төскө, абанын ини келиндерине баа жеткис адамкерчиликтин үлгүсүн таанытты. Мен Турдүбү жеңем туурасында айткым келет. Обозгер жакшы, хан жакшы демекчи. Абабыздын кан жаңы менен тең болду. Жеңем аган бекем абройдун, саркечтиктин, акыл менен ак пейилдиктин, жубайын сүйлөөнүн үлгүсүн көрсөтүп, өмүрүмдө укмуштуудай таасир калтырды. Баскан турганы, өзүн алып жүрүсү, акылгөй сөздөрү менен башкалардан айырмаланган анын бийик сапаттары менин жүрөгүмдө түбөлүк сакталат. Мукамбет билим булагынан кубат алып, өшөрүп, тырышып, медицинанын түпкүрүнө үңүлдү. Үзүрүн татып, 1952 жылы институтту артыкчылык менен аяктады. Бактысына профессор Кургуловдун жетекчилигинде клиникалык ординатуранын сырларын ача баштайт. Бирок көп узабай Кыргыз ССРинде кайрадан уюшулган Кургагучук илимий изилдөө институтунда өз алдынча эмгек жолун баштап, жүрө-жүрө институттун өпкө хирургиясы бөлүмүн башкарды. Тыным албай сандаган өпкө оорулары, анын чел кабыгы жана чирип кетишинин туңгуюк сырларын тыкыр өздөштүрдү. Тажрыйба топтоду, аброй күттү. Далайды башынан кечирип, ага чейин мурдагыларда кездешпеген көптөгөн уникалдуу, эң татаал операцияларды сыйкырдуу ийкем колдор менен жасап сыймыктанды. Канчалаган адамдардын өмүрүн сактады. Акыры хирург дарыгер деген ыйык вазифанын эң мыкты даражасын багындырды. Ал убакта туберкулездин проблемасы абдан курчуп турган убак эле, бирок ошондо айрыкча өпкөгө операция кылыш жаңыдан Кыргызстанда жайылып, айрыкча ушу биздин туберкулездин институтунда абдан жакшы колго алынган. Мына ошол бөлүмдүн башчысы, эң чоң бөлүмдүн башчысы Мамбетов аксакал болгон. Мукамбет Султанбекович менен мен ушу өпкө хирургия бөлүмүндө 4-5 жыл иштешке туура келип калды. Бул киши өзүнүн ишини жакшы билген, аябайт, кыйын хирург болчу. Ушул биздин туберкулез жаатында өпкөдө
кандай гана хирургиялык жол менен айыктыра турган оорулар болсо, ошолорго бардыгыны операцияларды жасап. Кээде Мухаммед агам хирург тяжелый оорулар болуп калганда үйгө да барбай, хирургия клиникасына конуп да калчу. Жеңемиз звонтетип калат: "Ай, Мухаммед кайда жүрөсүң? Качан келесиң?" дегенде, "Ай, колум бошобой атат. Дагы бир татаал оору түштү. Ошонун өмүрүн сактай калайын" деп жооп берип аткан. Биз ошондо Мухаммед агамдын жүрүш турушуна абдан кубанчубуз, үйрөнчүбүз. Бейтаптардын дегеле көптүгү, анын аркасында түйшүгү дагы оор болгондугуна карабастан, Мухамбет Мамбетов тажрыйбасынын катарына илимин бирге коюп тең алып жүрдү. Ал өпкө хирургиясы туурасында илимий публикацияларды жарыялады. Ден соолук, здоровье журналдарында калк арасына санитария жана саламаттык жашоону даңазалаган көптөгөн статьялары тынымсыз басылды. Башкалар менен катар ар кыл ооруларды алдын алуу, алардын ичинде өзүнүн кол баласындай болуп калган кургагучук дарты жөнүндөгү макалалар байма-бай жарыяланып турду. Ага карабай Мухамбет албан иштерге белсенди. Ал клиникалык медицинадагы терминдердин орусча-кыргызча сөздүгүн 1973 жылы, 1983 жылы кесиптештери Алиев Тыналиева менен биргеликте медицина терминдеринин орусча-кыргызча сөздүгүн жаратууда анын демилгечиси жана көптөгөн сөздөрүнүн автору болду. Кийин 1987 жылы Мамбетовдун клиникалык терминдер боюнча орусча-кыргызча сөздүгү аталышында эмгегин басмадан чыгарса, 1991 жылы кесиптештеринин жумушун жеңилдетүү максатында медициналык минимум боюнча орусча-кыргызча сүйлөшмө сөздүктү чыгарды. Бул эмгектери менен Мухамбет Мамбетов кыргыз медицинасына ала тоодой чыйыр жол салды. Артында түбөлүк өлбөс өчпөс из калтырды. Өмүрү өрүш алып, кийин ардактуу эс алууга чыкты. Бирок тыным дегенди билбеди. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинде мамлекеттик тилди өнүктүрүү жаатында эмгек өтөдү. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин демекчи, Мухамбет Мамбетовдун өмүрүндөгү бул мезгил тагдырдын тартуу кылган дагы бир нуру болчу. Өмүрүнүн кайталангыс ыргактарында тагдыр аны өзүнүн мундус уруусунун чыгаан кайраткерлери Мамбет Мамакеев, Кадыркул Качкеев, Мүбүйна Орузбаева, Дооронбек Садырбаев жана дагы көптөгөн кыргыз журтчулугуна аттын кашкасындай таанымал инсандар менен үзөңгүлөш, сапарлаш кылды. Өзү мындай жөнөкөй, өтө жөнөкөйлүгү менен, анан адамкерчилиги, адамга кылган мамилеси ушундай укмуш, ушундай жакшы эле да. Анан да сөздү укмуштай тапчы. Мунун эмгеги жана кыргызча, биринчи кыргызча, боореки медицинский сөздөрдү ошонун барлыгын кыргызчага биринчи Мухамбет которгон. Ошондон башка азыр китеп жок. Көп медиктер кыргызча, жалаңыл орусча, кээде кыргызча, бул адамдын денесин, ооруну, бир таппайбыз да кыргызча кантип айтышты. Ушуну Мухамбет укмуштай сонун жазган. Мухамбет не айылдашы, не тууганы, не агасы катарында Кыргыздын көрүнүктүү мамлекеттик саясий жана партиялык ишмери Узак Жыргалбаевдин үй бүлөсүнө бир туугандан да артык эле. Узак атанын бир чети кеп кеңешин угуп, таалим тарбиясын көрсө, бир чети инилик милдетин аткарып, кийин атанын көз өткөндө балдарына алар билбеген далай мыкты, касиеттүү сапаттары менен кошо акылын айтып жүрдү. Атам жөнүндө бир топ жолу тиги Караколго барып, тиги пенсияга чыгып, тиги айылга көчүп кеткен. Тиги Мундус Жетөгөс районунда Мундус деген айыл бар. Анан ошондон Караколго көп жолу барып, Оргочордо атайын атама Узак Жыргалбаевке арнаган музейди ачкан. Анан атамдын биографиясын бир топ жолу редактировать этип, биз билбеген нерселерди бизге айтып жүргөн. Тиги ошол Мухамбет агам айткандай, атам
кыргыздардын биринчи жолу Исикөлдүн обком партиянын биринчи катчысы болуп кыргыздардан биринчи болгон. Анан ошол атам жөнүндө бир топ макалаларды жазып, теги биографияны түздөп, баарыны жазып жүргөн. Авам мен келин болуп келген кезде 40-тын тегерегиндеги жигит экен. Авам менен жеңем биздин үй бүлөдө терең орун алган адамдар экен. Бир нерсе болсо, жакшылык жаманчылык болобу, күнүмдүк турмуш болобу, папам менен мамам аттарын айтып, чап келейин, кеңешип келейин, чакырайын, сурайын деп турушчу эле. Ошол папам менен мамамдын сыйы бизге да өтсө керек. Биз дагы билсек керек деп ойлоймун. Авамдын артыкча мен келин болгон соң, келиндерге кылган мамилесин эсимде. Силер, сиз деп айтар эле. Эч убакта замечание кылып, эч убакта жүрөгүңдү орта турган бир дагы сөз айткан жок эле. Жумшак күлүп койгону жүрөгүмдө. Ошол кылган мамилесин мен ойлоймун, ал адамдын бийиктиги, ал адамдын тереңдиги. Кыргызда келиндерге кылган мамиле менен адам артыкча эркек адам жөнүндө көп айтса болот деп ойлоймун. Авам бизге гана үлгү болбостон балдарына дагы чоң үлгү болгон экен. Бүгүн уулу, кызы, элим, жерим деген адамдардын бири. Экөө тең врач, элине, жерине кызмат кылуунун үстүндө. Артыкча кызы Чынарчка жөнүндө көп айткым келет. Аны өзүңөр билесиңер, Мундуз эли билет. Айылга мечит куруп берди. Айылдын жакшылык жаманчылыгында ар дайым эркек бала жазабаганды жазап жүрөт. Ошон үчүн баланы Кудайдан тилесе керек адам. Авам ушул жакшы адамдыгы жөнүндө дагы айткым келет. Бир туугандар деген ар кандай болот. Бир туугандар бирөөсү чоңойгондо анда санда эле бир учурашып, анда санда эле кандайсың деп коет. Авамдын эжеси бар эле айылда. Ошол эжесинин үй бүлөсү жок, балдары жок адам экен. Ошого дагы тез барып, сурап, акыркы күндөрүндө жанында болуп, ушул эжесинин акыркы жолго узатып, батасын алган адам эле. Авам ойлойм, артында жакшы из калтырды, адамдардын жүрөгүндө жакшынакай сөз калтырды, жакшы мамилеси эсибизде. Аны ойлойм, адамдар ушундай, ушун үчүн гана ушундай жашаш керек деп ойлойм. Күндөлүк жүрүм турум, адеп ахлак, тарбия, таалими менен билимге, жолдошко, кесиптешке, коңшу колоң, агайын тууганга болгон чебер, астей, дил жылуу, жумшак мамиле Мукамбет Мамбетовдун инсандык сапаты, анын адамдык белгиси эң тамгас эле. Мукайдын мүнөзү да бир жакшынакай, ойго төп келгендей мүнөзү бар эле. Мен ушул адамдын оозунан бир жаман осол сөз айтканын уккан жокмун. Ушундай эң эле сыпайы деген мындай жөнөкөй, орусча простой деп каласыңарбы? Простой человек айтып,
ушундай сыпайы, балага да чоңго да көтөрүлбөгөн. Ошончолук кадыр баркына таянып, жашына таянып, өйдөнсүнбөгөн. Бардык адамга бирдей мамиле жасаган. Адамды жерибеген. Адамды теңсип, адамдыга бир терс мамиле жасабаган генен киши болчу. Жигиттин генен кишиси болчу. Мухамбеттин жаш кезинен баштап кийин Бишкектен айылына эмгек эс алуусуна барган учурларында деле күндүн мурду жерге чачыра электе Кокуй көл, Кара көл, Ак суу жана Жетөгүз сууларында балык уулаганды, бирде көлдүн тээ ыракы жагына чейин ортолоп сүзүп караанын үзүп кеткенди, бирде чөп чабууну кааласа, бирде Капчыгай тоолорунун кырларына чыгып, ылдыйта касиеттүү көлдүн ажарына суктана берме мүнөзү бар эле. Же болбосо өзүнүн бала кезинен туулуп өскөн айылында курбулары менен аң өстөн, Мундуз, Ак төбө кыштакчаларында оюнга тойбой, кыялдарга чөмүлүп, таң тамашаларды кургандыгын эскерген туугандары анын ай жаркы мүнөзүндөгү ак көңүлдүк, намыскөйлүк, өжөрлүк, тууганчылдык, башкаларга күйүмдүүлүк, жора жолдошторго ак тилден берилүү сыяктуу зор сапаттары дегеле айтып түгөнгүс экенине азырга дейре таң беришет. Андан кийин ошондо жанакы Мухамбетова, Асанбек, Осмоналы, Кадыр, Уржан, дагы кимдер бар теңкүчтөр болчу да окуп жүргөн. Осмоналовада деген бухгалтердин замы болуп иштеп турганда. Анан кийин субботник сыяктуу кылат да. Анда да кишилер чыкпайт, жактан бияктан чыкпайт. Жаңыдан анан эметет, чөп чаап, арык чаап аткан убактары. Анан окуду тиги жумуштан таратып алгандан кийин Асанбай абам менин киндик атам болчу. Асанбай деген бригадир болуп жүргөн. Анан кийин ал тиги уюштурат да. Анан ошондо аттан агеде карабайсыңбы эмелерин абдан честный тактыгын элер. Аттан түшүп тиги айтып отурганын ордунан айтып. Баягы аты менен кетип баратып. Осмоналы, Ташаралы, чөп чабалы, Уржан, Кадыр, Асанбек баралы деп анан айтып атты. Тигилердин баары чогултуп барып чөп чап кылат деген сөзүндө. Чашып калат. Анан ошону Мухамбетова менен аны эми жөн эле айтса керек. Анан бирок анан жакында эметип уйкалыштырып алып анан элге күлкү кылып берип атты. Мухамбетова ошондой куудул болчу да, куудул болчу. Өмүрдү, жашоону, табиятты, эмгекти сүйгөн бийик инсан Мухамбет Мамбетов кийинчерээк кайрадан киндик кан тамган башатына кайтып жүрдү. Айылдын, өзгөчө андагы жаштардын келечек жашоо тиричилигин ойлонду. Алар үчүн эс алуучу жайларын уюштуруу, спорт менен саламаттыгын чыңоого шарт түзүү жагдайларына түйшөлүп, айыл тургундарынын келечегинин камында өкмөттөн жер тилкелерин бөлдүрүп, көп мээнетин жумшады. Мечит салып, сооп табам деп кыялдарга батты. Күч кубатын сарптады, чуркады, аракеттенди. Ошондой жайкысын туулуп өскөн айылында кышкысын үй бүлөсү менен борбор калаада эки ортодо жүргөн мезгилинде Капилеттен бир тууган эжеси ооруга чалдыкты. Табиятынан мейирман, боорукер Мухамбет эжесинин жанынан карыш чыкпай толгонду. Бакты, карады. Бирок айла болбоду. Эжесин өз колу менен жерге берди. Бул аракеттер менен толгонуулар анын бешенесине ырыолонгон нур белгилердин бири эле. 2008 жыл. Аптаптуу август айынын 22-си. Борбордогу улуттук госпиталдын реанимация бөлүмү. Мухамбет Мамбетовдун табы начарлап ооруканада. Күн жебеси жеренеге жаңы гана шоолаларын жиберип, түн менен жарык тогошкон учурда анын тамыры сокпой калды. Ал өзүнүн Мундуз айылында жерге берилди. Бирок 1928 жылы айылга ааламдан ага белги катары түшкөн ыйык нурдун сүйкүмү башкача жанып, мурункудан да өзгөчөлөндү. Анткени
Мукамбет Мамбетовдун бийик касиети, акылман үзүрлүү өмүрү, керемет элеси, анын аалам ырыологон нуру, үй бүлө, балдары жана неберелери жакындарында эч качан өчпөй, күнү бүгүн алоолонуп жанып турат.